Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда актуалдуу маек көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы, омбудсмени Кубат Оторбаев. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди кызыктырган, сиздерди суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Анын үчүн биз менен байланышып 50806 телефонуна чалып, сурооңуздарды берип, түз эфир аркылуу алсаңыздар болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кубат Абалдыевич, биздин куттуу студиябызга дегеле Баткен өргөнүнө кош келипсиз. Алгач келген максатыңыздан баштасак. Эми биз жыл сайын ушул облустарды, аймактарды кыдыруу болот. Негизги максатыбыз бул адам укуктары жана эркиндиктери багытында кандай абал болуп атат, ошону билиш үчүн келип атабыз. Мына bir haftadan beri Ош, Жалал-Абад, Баткен жергесин кыдырып атабыз. 2 күндөн бери мына ушул Баткен аймагында болуп атабыз. Негизги максатыбыз эми эл жерде карап, элдин акыбалын билип, жеринде проблемалар менен таанышуу, юридикалык кеп кеңештерди берүү, ушул маселелер болуп атат. Мына биз кече Кызылкыя шаарында болдук. Кызылкыяда ошо балдардын жатак мектебинде болдук, мектеп-интернатта болдук. Психикалык жактан жабыркаган балдардын мектебинде болдук. Жанагы милиция органдарынын алдындагы убактылуу кармоочу жайлар бар. Ошол аймак, ошол жерлерге кирдик. Мындан тышкары мына Баткенге мүнөздүү дагы бир проблемалардын бири мына четтен көчүп келген биздин этникалык кыргыздар бар, кайрылмандар. Тажикстандын Мургап районунан, же болбосо Өзбекстандан келгендер бар. Ушулардын акыбалын билип атабыз. Негизинен ушул проблема алардыкы бул жарандыкты алуу, кайрылман деген статусту алуу, жарандыгы жок болсо анан жер жок, чек берилбейт. Андан ары медицинага болгон укуктары тебеленип атат. Пенсияга чыга албай атышат. Кыскасы ушуга окшогон толтура маселелер болот да. Дагы айтып кетсеңиз да, мына бүгүн сиз бир топ жерлерде болдуңуз. Ошонун ичинде мына Чоң Тала айыл эл менен да жолугуп каттыңыз да. Ошол туурасында да айтып кетсеңиз да. Кандай маселелер көтөрүлдү? Эл негизинен кандай муктаждыктарды сурашты? Эми негизинен мына 27 гектар жер бөлүнгөн экен 136 адамга. Ошол жерде мына 2008 жылы мамлекеттердин ортосунда атайын келишимдер түзүлүп, ошо чек арага жакын жерлердеги жерлер бөлүнбөсүн деген норма кирген экен. Мына ошондон кийин жанагы үй салууга, там салууга чектер берилип, бирок үй салууга азыр уруксат берилбей атат да. Ошондуктан мына ушул маселени айтышты. Экинчиси мына пособия маселеси, пособия маселеси оор болуп атат деп атат. Мына ошону чектөөдө кичине нааразычылыктар бар экен, ошону айтышты. Анан дагы бир маселе мына айтып коюшубуз керек, ошол эле кайрылмандардын маселеси. Көптөн бери паспорт ала албай жүргөндөр, көптөн бери жер үлүшүн ала албай жүргөндөрдүн маселеси болуп, ушундай маселелерди коюшту. Андан айтсаңыздар, бир жаран кайрылганда эми аты жөнүндө айтпаңыз, бирок ушул кандай чечсек да бул паспорт маселеси боюнча кайрылганда бул жаран өзү негизинен этникалык жаран, бул мурда Тажикстандан чыгып, бирок паспорттун өзгөрткөн, биздин кыргыз жарандыгын алган. Анан паспорттун срогу бүткөндөн кийин аны жаңыланууга бергенде ошол паспорттон бир тамга туура эмес жазылып калган. Анан бул жерге келсем, мен кайра барып ошол жашаган жеринде мурдакы Тажикстандан ошол метркаңды же мен алып келесиң деген маселени койду. Буга мен эмне кылышым керек? Эми негизинен ушул маселе бар, анткени мына миграция кызматынын облустагы өкүлчүлүгү жоюлуп,
бул жерде дээрлик кызматкерлери жок болуп калгандыктан ошого окшогон маселелер өтө көп экен. Мына бүгүн биз мен өзүм облустун жетекчилиги менен жолуктум. Губернатордун биринчи орун басары менен, прокурордун орун басары менен, милициянын жетекчилиги менен мына ошол жерде дагы ушул маселени козгодук биз. Негизгиси муну такташ керек. Эгерде миграция кызматы мындан ары өзүнүн кызматкерлерин бул жерге койбой турган болсо, анда бул милдетти биз ошол областтык жетекчиликке жүктөшүбүз керек да. Муну албетте өкмөттүн токтому керекпи, атайын мыйзамдар керекпи, аны карап көрүш керек. Ошонун негизинде анан анткени мына кайсы жерге барбайын ушул маселе болуп атат. Мына биринчи күнү түшкөндө Кутуп алдыңыз, кечирип коесуз, бизде байланышты бар экен. Алло, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Мен мына кайрман паспорт алдым эле. Кайрман паспорт алдым эле. Алло. Биз угуп жатабыз сизди. Кайрман паспорт алдым эле. Ошо кайрман паспортта ошо кайрман паспорт алгандан кийин кайрман паспортта сүйлөй бериңиз. алло. Сүйлөй бериңиз тешкил. Айта бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Ошондон кийин мен Камеске тапшырсам болобу? Паспорт жөнүндө. Каяка тапшырсам? Камеске тапшырсам болобу? Паспорт жөнүндө. Сурооңузду дагы кайталап коесузбу? Алло. Кайрман паспорттан кийин Угуп жатабыз. Кайрман паспорттан кийин жарандык паспортко тапшырсам болобу? Камескеге. Эми мындай деп жооп бере берели. Биз негизинен мына миграция кызматы бар, миграция кызматы бар. Ошонун өкүлдөрү бар. Мына бир номерду жазып алсаңыздар, урматтуу ушул кайрылмандар. 0708 28 79 69 деген бир номер бар. Бул Махабат Тынарбекова деген ошо миграция кызматынын адиси 0708 28 79 69. Шу кишиге кайрылсаңыздар бүт чечилбей аткан суроолор боюнча өздөрүнүн пикирин билдирип сиздерге жардам берет. Биз жанагы эле кайрылсак. Так, кечирип коесуз, дагы бизде байланышта бар экен. Алло, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Мен пособие жөнүндө суроо берейин дедим эле. Бере бериңиз сурооңузду. Пособие алат болчумун мурда. Айта бериңиз. Азыр болсо пособияга тапшырсам бербей коюшту. Кайната кайненем колуда экенсин, ошонун пенсиясы бар деп. Эгер пенсия болсо, ошол пенсияны негизинен жалпы кирешенин Неге ошондой болот? ошого кошуп атат. Мыйзам өзү ошондой, тилекке каршы. Бирок мыйзамды аткарбашка арга жок. Дан баштайлы. Айта бериңиз. Жана жаран эмне кылыш керек экен? Ким күнөөлүү дейм да? Бул жерде негизинен эгерде ошо мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкеринин күнөөсү менен ал ката кетсе, анда мамлекеттик каттоо кызматы өзү жооп бериш керек, жана паспортту оңдоп кайра өздөрү бериш керек да. Бул жерде эч кандай күнөөсү жок да. Бирок көпчүлүк учурда мындай болуп атат. Күбөлүк
паспорттөрүн жоготуп ийип, кайрылманын статусун ала албай аткандар көп болуп атат. Эгер күбөлүк жок боло турган болсо, анда ошол өздөрү туулган жака бара албайт эми. Анда кат менен кайрылып аяка, ошол жердеги жана мамлекеттик каттоо кызматы бар эмеспи, ЗАГС деп коебуз. Ошол ЗАГСтан копиясын алдырыш керек да, же справка алдырыш керек. Ошол жерде туулгандыгы анык, аты жөнү, улуту боюнча ошондой справка алыш керек болот да. Бизде байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Байке менен мына байкеге бир суроо берейин деп элем, мындай эле бир суроом бар эле. Мына чоргоо немесиде бомун инвалидда. Мына Чоңалайдан 80-жылы акамды алып ушу жерге тапшырган элек десең. Анан бул ачылып, бул паспорт баягы şu jarаңы алып бергиле, же болбосо алып кеткиле деп сүнөдү. Мына 30 жылча болуп калды. Бул кишини şu жерде бомун инвалидде эме болгонучу турганына. Анан Чоңалайдан ошол алып келип берген элек паспорт немелерин делаларды. Азыр бул жерден неме текшерсек ич деласы чыкпай атат. Анан Чоңалайда архивде да жок болуп атат бул кишинин баягы күбөлүк бергени, только паспорт берилген, немесе учеттон чыгып кеткен деген гана баягы кагаз берип атат. Şu kişiye şu pasport alıp bereli, şu kişi invalid bolsa, o жерде şu pensiyaga öde turmayt eken, bolsa alıp ketkile dep atat. Bunu alıp kelsek bu kişi turbasa bizdin kolubuzda nesegme bilbeyim, şu pasport alıp bergile deyip. Çoğuna arkivide de çıkmayışlar. Gülce Nurdal Gülce'ye karate de Gülce arkivide de çıkmayışlar. Hazır hem ayla sanın kendi bu şu demokrattan Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Мындай кылалы, аты жөнүн айтпай калды. Бул биздин жараныбыз бизге кайрылсын кат жүзүндө да. Бишкек шаары Тыныстанов көчөсү 120, акыйкатчыга деп жазса эле бизге келет. Анан ошонун негизинде биз карап жардам берели да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге кайрылганда аты жөнүңүздөрдү жана кайсыл жерде жашаганыңыздар тууралуу маалымат берсеңиздер, андан кийин сурооңуздарды кыска нуска берсеңиздер, биз маегибизди улантсак. Кубат Оторбайевич Табалдиевич, сиздерде мына омбудсмен институту ушул бүгүнкү күндө эмне кызмат кылат, эмне кандай? Эми биз негизги максатыбыз бул адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо. Биз конституциялык орган болуп эсептелебиз. Мына биздин баш мыйзамдын 108 беренесинде жазылган ушу адам укуктары жана эркиндиктери боюнча парламенттик көзөмөлдү омбудсмен акыйкатчы жүргүзөт деп. Негизги мааниси биз бир жылда бир жолу парламентке жылдык доклад даярдап беребиз. Ошо жылдык докладдын жыйынтыгы менен парламент атайын токтом кабыл алат жана бизге сунуш кылган рекомендацияларды ошол токтом менен өкмөткө жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына, жергиликтүү бийликтерге берет. Аны көзөмөлдөнү болсо акыйкатчы институттун өзүнө берет да. Бизде байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Сурооңузду беребиз. Сурооңузду беребиз. Мен кайрылма паспорт алдым эле. Анан шонан кийин коммерческие тапшырсам болобу паспортко, жарандыкка? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Бул эми жанагы эле маселе. Мен айтпадым, ошону баары жолу айтам, бул телефонду жазып алсаңыздар. 0708 28 79 69. Сиз да ушу ошол телефонго чалсаңыздар, анан биз толук маалыматты ошол жерден беришет да. Мына
миграция кызматынын адистери. Болбосо кат жүзүндө бизге кайрылыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бишкек шаары Тыныстанып көчөсү 120, болбосо мына Кечирип коюңуз, дагы бир байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык, мен Кадамжан Алгайылман. Угуп жатабыз сизди. Алга келишим депутаты Назаров Балтайбулам. угулган жок. Аты жөнүңүздү дагы айтып койсоңуз. Мен сіздерге bir маселе суроо боюнча кайрылайын дедим. Бизде алга айында Өзбекстан менен чектеш жерибиз бар дагы. Ушул жер Өзбекстанга өтөт деген чүй бар. Ушуну аныктап берсеңиздер. Эми негизинен азыр өзүңүздөр жакшы билесиздер, кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия иштеп жатат. Бул комиссиянын полномочиясындагы иш. Эми бул жерде кайсы жер, кайсы көчө, кайсы чек кимдерге өтүп аткандыгын азырынча толук чечиле элек. Ошондуктан эми мен суроону жазып алдым, бирок биз тактап көрөлү. Биз кайрылы маегибизди улантсак, ошол омбудсмен институту мен дагы бир байланыш бар экен. Алло, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Куат Оторбаевка суроом бар эле. Үрүтүк жактан, Лейлек районунан болом. айта берсеңиздер. Токтоо айта берсе жакшы болот эле, убакытты алып атышат. Мен 3 балам бар, күйөө менен ажырашып кеткен, 2 балам күйөөмдө. Bir kızım özümde. Sottun çeçimi menen 3 balam men jaka çeçilip berilgen, birok 2 balаны kүйөөм бербей койгондон. Аты жөнү ким? Аты жөнүңүз? Алло, аты жөнүңүздү айтып кетсеңиз. Халмурзаева Жулдузай. Телефонуңузду айтасызбы? Халмурзаева Жулдузай. 0770 280638. Рахмат, биз сиздерге байланышабыз. Бизге арыз жазышыңыз керек, урматтуу Жылдыз айым. Ошонун жыйынтыгы менен анан биз бул арызды карайбыз. Сот эгер чечсе, сот аткаруучулар бул маселе боюнча иштеш керек болчу. Балдарды эгер сиздин пайдаңызга чечсе, сиздин карамагыңызга өтүш керек болчу. Рахмат. Омбудсмен институту туурасында биз. Омбудсмен институту мындан тышкары мына атайын докладдарды даярдайбыз бизчи. Былтыр 10 атайын доклад даярдадык. Бул өтө чоң иш. Мына ошонун арасында балдардын укуктары боюнча, аялдардын укуктары жана төрөбөт маалындагы укуктары боюнча, ички иштер кызматкерлеринин, милиция кызматкерлеринин укуктары боюнча дагы атайын доклад даярдалды. Себеп дегенде мына милиция кызматкерлери алтынчы дем алыш күндөр иштейт, майрам күндөр иштейт, компенсация төлөнбөйт. Эгер бир жерден экинчи жерге көчө турган болсо, алардынга жергиликтүү бийлик квартира бериш керек эле, квартира берилбей, улар ошол айлыгынын эсебинен квартира төлөп турган учурлары бар. Күндөн күнгө жанагы бир күндүк пайковый тамак деп коет, ошонусуна бөлүнгөн каражат дагы өтө аз. Ошону көтөрүш керек. Ошо окшогон маселелерди биз койдук. Бул боюнча парламентте да каралды, атайын доклад токтом кабыл алынып, азыр аткарууга берилди да.
Дагы бир мына атайын докладыбыз бул мына кайрылмандардын укуктары боюнча дагы болду. Дагы бир атайын докладыбыз бул аскер кызматкерлеринин укуктары боюнча болду. Мына 2 майда Жогорку Кеңештин тийиштүү комитетинде каралган атат да. Ahmet Murza, keçip koyuz, dağımızda байланыш бар екен. Alo, саламатсызбы, біз сізді угуп жатабыз. Улан төрөз. Мына дагы бир көйгөйлүү маселе бул мигранттардын балдары болуп атат да. Себеп дегенде миграция маселеси өтө курч. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 700 миң тегерегинде биздин жарандар сыртта жүрүшөт. Анан эң негизгиси мына ушул биздин жарандардын балдарынын акыбалы өтө оор болуп атат. Анткени чоң ата чоң энесине, таекелерине таштап койгон учурлар бар. Ал эми зордук зомбулукка кабылгандар дал ошол мигранттардын балдары экендигин көрдүк да биз. Ошондуктан бул маселеге дагы катуу көңүл бөлүп атабыз. Анан дагы бир маселе ошо мигранттардын өздөрүнүн дагы укуктары да. Alo, biz sizді угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы. Саламатчылык, сурооңузду бере бериңиз. Мен пособие боюнча суу берейин дегем. Мен Баткен областык Кадамжай районунан Сабат беле. Рахмат. Үзүлүп калды окшойт. Ошол мигранттардын укуктарын коргоо маселеси дагы өтө курч. Мисалы биз мына бир топ чет өлкөлүк биздин кесиптештер менен эки тараптуу меморандумдарга кол коюп, ошонун алкагында биз кызматташууларды жүргүзүп атабыз. Конкреттүү биздин мигранттардын укуктары корголгон учурлар бар. Мисалы мына былтыр айрым биздин жарандардын укуктары корголуп, тийиштүү иш-чаралар жасалды да, конкреттүү. Дилноза деген биздин бир жаран кызыбыз ушу өзүбүзгө келе албай жаткан экен. 15-16 жаштагы кыз. Мына ошону алып келүүгө биз жардам бердик. Ошого окшогон конкреттүү бир топ иштер жасалды да. Анан дагы бир нерсе, бизге кайрылгандардын көбү мына сот маселеси боюнча кайрылышат. Биздин кызматкерлер 1500 ирет былтыр сот процесстерине катышты. Соттун жүрүшүнө көзөмөл жүргүзүп, адвокаттар жардам бербеген учурда биз жардам берген учурларыбыз дагы бар да. Кубат Мырза, мына мигранттар туурасында көбүрөөк айтып кеттиңиз да. Бүгүнкү күндө дагы айтып кетсеңиз, мигранттар негизинен кандай суроолор менен кайрылып жатат? Эми мигранттар мына айтып коюшубуз керек. Евразиялык экономикалык биримдикке өткөндөн баштап мигранттардын акыбалы бир топ жакшырды да. Бул мисалы жанагы каттоого туруу маселеси, кара тизмеден бир тобу чыгарылды. Барып регистрацияга туруу бир топ жеңилдеди. Мурда биздин жарандар орус тилинен жана тарыхынан экзамен беришчү, азыр андай экзамен бербей калышты. Өздөрүнүн балдарын мектепке орноштурууда кыйынчылыктар болчу, азыр андай кыйынчылыктар дээрлик жокко эсе. Анткени укуктар теңелди ошол Орусиянын жарандарына окшош эле. Анан азыр чечилбей аткан маселе бул медициналык тейлөөгө болгон укуктары. Бул дагы эми чоң бир келишимге кол коюлганын атат. Азыр муну биздин социалдык фонд катуу иштеп атат Кыргыз Республикасынын. Ошонун алкагында мына медицинага болгон укуктар дагы ошол буюрса жакшырганы турат да. Мына ушундай маселелер негизинен мигранттарга тиешелүү. Анан айтып коюшубуз керек, Орусиянын дегеле миграция саясаты өтө катуулаган. Чет мамлекетке чыгаарда ошол мамлекеттин мыйзамдарын окуп, үйрөнүп, кандай талаптар бар экендигин билип туруп анан барыш керек. Биринчиден, экинчиден алданып калгандар өтө көп. Бирөөлөрдөн угуп алып эле кетип калышат. Бул туура эмес. Ошондуктан бара турган жерди, иштей турган ишти, жата турган жайды аныктап туруп анан барыш керек да. Анан бирөө чакырса эле кете берип, ошентип алданып
кор болуп калган учурлар өтө көп биздин жарандардын. Ошол маселеге келгенде дагы албетте алдын ала ошол бара турган мамлекеттин мыйзамдарын окуш керек. Кубат мырза дагы айтып кетсеңиз да кыска эле өзүңүз мына бүгүн балдар нур балдар болдуңуз да ошол жерде акыбал сизди канааттандырдыбы жана маселе бар экен ошол. Негизинен ал жерде абал дурус эле экен. Жакшы иштеп атышыптыр. Ошол жердеги тарбиячыларга ыраазычылык билдириш керек. Эми ушундай оор шарттагы балдар менен иштөөнүн өзү деле оңой эмес. Бир топ күчтүү, акыл эсти, сабырды талап кылат. Мына ошол биздин кызматкерлерибизге рахмат айтышыбыз керек. Анан ал жерде чоң деле маселе жок экен, бардыгы өз жайында. Бир гана маселеси бул имарат маселесин айтышты. Чындыгында имарат тар. Ошо имараты кененирээк жакшыраак болсо жакшы болот. Кубат Абылдиевич, сизге эркин микрофон берсем, бизге берилген убакытта соңуна чыгып барат. Негизи эле ушул Эми мен негизги бир жүрөгү өйгөн маселелердин бири бул балдардын маселеси чындыгында. Мен ушу ата-энелерге же болбосо ата-энелери тышта Бишкекте же Ошто же Россия же башка мамлекетте жүрүп ошол балдарын же жакындарын тарбиялап аткан ошо биздин урматтуу апаларга, агаларга, аталарга айтат элем, ушу балдарды жакшылап карасаңыздар. Себептен жанагы кырсыкка учурагандар, өзүн жанын кыйгандар, зордук зомбулукка учурагандар дал ошол мигранттардын балдары болуп атат да. Ошондуктан ушу маселени катуу көңүл бөлүш керек. Экинчиден, чет мамлекетке иштейм деген ниети барлар сөзсүз ошо бара турган жерди аныктап, ошол мамлекеттин мыйзамын жакшылап окуш керек, таанышып туруп барыш керек, тил үйрөнүш керек. Анан кетерде ошо балдары кайсы булактан, кайсы акча каражаттарынын эсебинен жашайт, ошону тактап берип туруп кетиш керек. Айрым учурда мындай болуп атат, 4-5 жыл бою баласын унутуп калып, 5 жылдан кийин келип, балам мени укпай калыптыр деген сын пикирди айтып, мамлекеттик жана тарбиячы биздин кызматкерлерди күнөөлөгөн учурлар бар да. Ошондуктан буга дагы өтө көңүл бөлүш керек. Анан мына былтыр өтө бир жакшы мыйзам кабыл алынды. Мына бүгүн дагы бир жакшы мыйзамга биздин президентибиз Алмаз Шаршенович Атамбаев кол койду. Бул үй бүлөдөгү зордук зомбулукка каршы мыйзам. Былтыр болсо жанагы никеге турбай туруп баш кошкон үй бүлөлөр боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Мындан ары жана биздин дин аалымдары, молдолордун дуасы менен окулган нике менен түзүлгөн үй бүлөлөр мыйзамсыз деп эсептелет, жоопко тартылат кылмыш жоопкерчилигине. Мына ошондойго барбай ЗАГСтан сөзсүз каттоодон өтүш керек. Анткени ЗАГСтан өткөн күбөлүк адамды сактайт, адам укугун ошол эки тараптыкын сактайт. Өзгөчө мына жылына 50 миңге жакын Кыргызстан боюнча үй бүлө курулуп, 7 миңден 9 миңге чейин үй бүлөдө ажырашуулар болуп атат. Ошол ажырашкан убакта аялдардын, жаш кыздардын укуктары тебеленип атат. Биринчиден, мүлккө талаш болгондо мүлктү бөлүштүрө албайт. Экинчиден, балдардын укуктары жанагы мүлккө жана ошондой эң негизгиси алиментке болгон укук бузулуп атат да. Ошондуктан ушул нерселерди биздин урматтуу жарандар жакшы билсе деген ойдомун. Жерибизде тынччылык болсун. Баткен обласы өтө татаал аймакта жайгашкан, борбордон алыс, суу талаш, жер талаш дегендей көп инфраструктура жакшы өнүгүлүп элек. Ошондуктан сиздерге сабыр тилейм. Эл жерибизде тынччылык болсун. Рахмат. Рахмат, Кубат Абылдиевич, сизге да ишиңизге ийгилик. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушун менен бүгүнкү биздин актуал маек көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын омбудсмени Оторбаев Кубат Абылдиевич болду. Ал эми эфирди мен Алмаз Турсуматов алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.